Биз негизи 11 тууганбыз да. Анан айтып коюшат го. Бир үйдөн бирөө эле чыгат дегенчи, ошол бирөө менмин да. Туугандар группасында активдүүсүзбү? Жок. Кайнене болуу кыйынчылык жараттабы? Жок. Кийилбеген кийимдериңизди ыргытасызбы? Жок. Шерине ойнойсузбу? Ооба. Акчаны көп табасызбы? Жок. Чачыңызды күндө жуйсузбу? Ооба. Келбетиңизге кам көрөсүзбү? Албетте. Бир күн кечке үйдөн чыкпай жаткан учурлар болобу? Болот. Кышкыга салат, варенье жаптыңызбы? Жок. Макияжы жок көчөдө жүрө аласызбы? Ооба. Жөнөкөй базардан соода кыласызбы? Ооба. Тамакты жакшы жасайсызбы? Ооба. Тандырган нан жаба аласызбы? Жок. Ботокс сайдырып көргөнсүзбү? Ооба. Келбетиңизге өзгөртүү киргизүүнү каалайсызбы? Жок. Стилист менен иштешесизби? Жок. Автоунааны өзүңүз башкарасызбы? Ооба. Акчасы жок калган, ачка калган учурлар болгонбу? Албетте. Небереңиз сизге жакынбы? Ооба. Неберемдин аты Жазым. Ким койду? Өзүм койдум. Аябай ойлондум. Анан ушул Жазым деген атты бирок студент кезден бери билет элем да, бир таанышыман угуп калгам да. Чоң атасынын аты Даниэль эмес беле? Даниэль Жазым Арназовна болуп калдык. Мындай. Ошол чоң атасынын дагы аты өчпөсүн деп сагынам. Анан ал дагы мени ээрчи болот, жумушка бараткандачы. Мага жакын, жакшы көрөт апа деп. Киного да тартылгым келет да. Ошо жашыраак кезимде да тартылып калсам деп дагы азыр кээде өкүнүп калам. Балалыгымды эстесем эле сөзсүз түрдө ошо ата энем жанында жүргөн күндөрүм эле эстейм да. Менин апам тандырга өзү нан жапчу. Анан апамдын жапкан наны дагы мындай башкача укмуш, ушундай бир сонун болчу да. Ошо тандырдан бышырып эле алып эле чарага салган жеринен эле сындырып алып жетчү элек да, апам сындырып берет эле. Достуктан мурун Бек экөөбүз тууган болобуз да, биз чоң аталарыбыз бир тууган болгон. Багыш уруусунанбыз, Бешкемпир деген Даткандын уруунан болобуз. Анан азыркы кезде абдан жакшы катташабыз тууганчылык жактан. Мени ал дагы тамашалап, эми көп болсо бир эле жаш кичүү менден. Эжи деп коет. Анан аябай бирибизге болгон аябай сый мамилебиз бар.